жолдо жүрүү өтө кыйын. Райондон алыс жайгашкандыктан биз районго барып келишибиз атайын эле чыгынып даярданып барбасак бара албайбыз. Жолдун жамандыгынан талайлар ушул жолдо талаада калышкан дегендей бул жерден өтө эле кыйналабыз. Ошол эки жолду оңдоп берүүгө жогорку жактарга талай кайрылдык. Жолубуз абдан катаал, асфальттанган эмес, баягы таш жол менен анда сүрүп атып, шагылдары калбай калды. Анан эң негизгиси ушу жолду чечип берсе, мамлекет тарабынан жакшы каралса жакшы болмок. Бүгүнкү күндө ошол кайрылуунун натыйжасында 3 километр асфальт, 3 километр шагыл быйылкы жылга пландалып Кудай буйрса киргени турат. Анан элдин көйгөйү ошо кыйналганы эле негизгиси ушул таш жолдун бүгүнкү күндөгү материалынын жок калгандыгына байланыштуу болуп атат да. Бизде жол тейлөө башкармалыгы бар, ДЭП-14 деген. Ошол жылына сүрүү иш аракеттерин көрөт, бирок тилекке каршы сүргөндөн майнап чыкпай, көпчүлүк бөлүгү 2-3 күндүк гана туруктуулукту кармап атат да.